Саламатсыздарбы? Поликлиника медиасын сереп берүүсүндө конституциялык реформа, конституция долбоору тууралуу сөз кылабыз. Студиябызда мейманда политолог Эмиль Жураев. Саламатсызбы? Берүүнү мен Айгүл Бакеева алып барам. Эмиль мырза, мына конституциянын долбоору жарыялангандан бери көп талкуулар болуп атат, каршы пикирлер да көп болуп атат. Сиз дагы ошол жарыялангандан кийин эле өзүңүздүн пикириңизди билдирип чыктыңыз. Бул долбоор ушундай коркунучтуу, маанисиз, ретрограддык, сабатсыз деген сыпаттамаларды бердиңиз дагы. Ушуларга токтолуп кетсеңиз кененирээк. Ар кандай жүйөлөрдүн мындай негиздүү, маңыздуу кеңештердин кулагын негизин укпай, бийлик азыр ошо түртмөлөгөн аракетин жасап атат. Сунушталган 17 ноябрда сунушталган конституциянын долбоору бул чындыгында мындай калыс, бир аз эркин ой жүгүртүп окуп көргөн кишилердин баарысы эле макул болду окшойт. Бул болбой турган долбоор. Анан ошону жактап авторлору же ким билет эми ар кимдер ошону макул, бул жөн гана долбоор гана, муну оңдойбуз, ошол сын пикирлердин негизинде дагы жакшырталы деген сөздөрүн айтып келет да. Биринчиден юристтер байма-бай айтып келишти, бул парламент тарабынан долбоор катары сунушталгандан кийин ал өзгөртүүгө болбойт деп. Бул даяр продукт, даяр документ долбоор катары демилгелениши керек. Жөн гана конституциялык реформанын демилгеленсин деген гана чечим болгон болсо, анда долбоор болбош керек. Ошо демилге ачылгандан кийин гана долбоор жазыла башташ керек. Бирок канткенде да ал юридикалык маселесин четке коюп турсак, мен баштан аяк окуп чыктым бул долбоорду. Жарым күндөй убактымды кетирип окудум. Эң маанилүү болгон саясий жана биздин жарандык укуктардын, жарандык эркиндиктердин терге тиешелүү беренелерди бул колго алынгыс документ болду. Муну жөн гана оңдоп, редакциялап, жана бирөөлөр азыр кеңешме сүйлөшүп атпайбы? Моунчанчы беренени мындай кылалы, тигинчи беренени мындай кылалы деп. Андай иш менен оңдосо болбой турган документ бул. Толук бойдон жаңыдан жаңы концепциянын, жаңы жалпы бир ойдун негизинде жаңы документ жазылышы керек. Бул азыр ошо Садыр Жапаровго жакыныраак болуп жүргөн Шыкмаматов мырза айткандай винегрет болуп калыптыр. Же урод деп жана катуу сөзүн баасын берди. Дагы бирөөлөр айтат, бул солянка болуптур. Демек, бир багытта кеткен, ишке кирише турган документ болбой калыптыр. Кооптуу жагы, мисалы үчүн, президенттик бийликтин чексиздигинде. Президент эч кимге мындай реалдуу түрдө жооп бербейт. Президенттин бир гана жоопкерчилиги бул 5 жылдын аягында шайлоого баруу гана милдет, механизми. Ал деген бизде билебиз да кандай жоопкерчилик механизми. Ал эч ким канчалаган депутаттарды урушуп, соккулап атып, сөккүлөп атып, кайра шайлап атпайбызбы? Президент эле ошондой. Башка 5 жылдын ичинде арасында боло турган жоопкерчилик жок. Эч кандай механизм жазылган эмес. Парламент болсо тескерисинче секретариат эле сыяктуу болуп калган, же байкоочу кеңеште эле болуп калган. Жөн гана байкап отурушат. Ар кандай сотторду, жогорку соттордун эмелерин дайындоодо, же БШКнын мүчөлөрүн дайындоодо парламент баланча бөлүмчөсүн же баланча сандагы мүчөлөрүн тандайт деген бул жөн гана кайра эле сөз, бул декорация. Анткени буга чейин кайра эле билип келгенбиз, парламент сунушталган, сырттан сунушталган кандидаттардын баарысын өзүнүн атынан бекитип берип келген. Бул да механизм. Курултай деген бул ого бетер болбогон бир институт болуп калыптыр. Жакшы эле маанилүү институт кылса болбоптур. Ар кандай руханий байлыктар, жана салттуу баалуулуктарды сактоо керек, жана эң эле башкы беренелерге коюлуптур. Биздин нравалык, моралдык баалуулуктардын үстөмдүгүнө жетишүү биздин умтулуубуз, эң негизги умтулуубуз деген. Бул кандай гана сөздөр. Бул анткени бул жерде коркунучтуу жери, бул нравалык деген эмне, баалуулук деген эмне, руханий баалуулук эмне, тарбия деген, талим тарбиясына чейин жазып салышкан. Мунун баарысы ар бир үй бүлөдө ар башка, ар бир шаарда, айылда, ар бир региондо ар башка. Ким келип булардын баарысын мыйзамга салат? Эч кандай болбогон нерселерди
салып чыгышкан. Бул акырында албетте байкап турабыз да, булардын буду каяктан келип атат бул ойлордун. Жанагы опурталдуу бир-эки окуялар болгон. Мисалы үчүн Феминале деген бир көргөзмө болду. Ошону түшүнгөн, түшүнбөгөсүн карабай эле койгон ордуна барып, ошону элге чыгарып, тимели талкуулап, эч ким чакырган деле жок. Аны кабыл албагандар барбай эле койсо деле болмок. Же бирөөлөр иттин башына калпак кийгизип, ал ошол иттин баасы ошол сындап аткан кишилерден да баалуураак болсо керек. Бирок ошолордун негизинде баш мыйзамды жазып салган бул такыр болбогон иш болуп калыптыр да. Оюңуз боюнча ошол баш мыйзамды ал оңдоп түзүп отурбай эле жаңы баш мыйзам сунушташ керек Могу долбоорду оңдоодун кажети жок. Менимче бул канчалык оңдобосун акырында баары бир өтө катаал кемчиликтери бар документ болуп чыгат. Андыктан ооба менин сунушум ыраттуу жол менен конституциялык жаңы конституция кабыл алабыз десек, эгер ошол чындыгында максат болуп чечилсе, анда жаңы долбоор жазылыш керек. Могул долбоор жарабайт. Анан экинчи жаты бирок дагы да андан да маанилүүрөөк жери бул конституциялык реформа легитимдүү нукта барыш керек, легитимдүү жолго түшүш керек. Бул деген байма-бай кайра эле конституциялык мыйзамдын адистери айтып келатышат. Азыр андай кырдаалык жок Кыргызстанда, мүмкүнчүлүк жок. 6-чакырылыштагы парламенттин бир гана иши калган. Бул жаңы парламенттин келишин күтүү гана. Ошондой айтып атышпайбы? Жаңы парламенттин келишин күтүп гана дежур болуп отурган парламент болуш керек. Мондай маанилүү, мондай салмактуу иштерге, конституциялык реформа сыяктуу иштерге алардын укугу жок, легитимдүүлүгү жок. Президент ого бетер, президент жок бизде азыр. Анан эгер чындап туура барчу болсок, президенттик да, парламенттик да шайлоолор өтүп, ошондон кийин конституциялык реформага киришибиз керек. Ал киришүүдө дагы эгер кызукандуулукка алдырбай, эмоцияга жана популизмге, арзан популизмге алдырбай ойлончу болсок, азыркы конституцияны эле оңдосок болот. Ошондо биз жаңы конституциянын редакциясын эмес, толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү деген беренеме менен гана ишти бүтүрсөк болмок. 7-каналга берген интервьюсунда кечээ ушул референдумга ушул маселе башкаруунун кандай формасы болуш керек деген маселе дагы кошо чыгарылат деп айтыптыр да, ушул боюнча оюңуз кандай? Ооба, азыр эми ал президенттик эмеси да жок, макамы да жок. Анан катардагы саясатчы, талапкер катары айтып окшойт, бирок албетте баары билип турабыз, ал жон гана талапкер эмес, анын сөзү сөзсүз түрдө парламентке милдеттүү түрдө угулуп атат. Ал парламентке ошентип сунуштады. Макул, эгер мынчалык шашылыш болуп атат десеңер, мынчалык макул эмес болсоңор, сунушталган долбоорго, анда биринчи жана жаз айларында, мартта, апрелде Курманкул Зулушев, ал кезде депутат, ошол проект сунуштаган экен. Референдум өткөрөлү, ал референдумда бир суроону, принципиалдуу суроону коюп алалы элге деп. Бизге конституциянын парламенттик системасы керекпи, же президенттикпи, же аралаш системасы болсунбу деп, башкаруунун. Аралаштыгын менимче кошкондо эмес, ошо парламенттик болсунбу, же президенттик болсунбу деп, мындай таза бир формасына өтүшүбүз керек деген ой болуп атпайбы? Кечээ Садыр Жапаров айтат, ошол мыйзам долбоорун, Зулушевдун долбоорун кайранда колдонолу, ошону ишке ашырып, парламент анда өз чечими менен президенттик шайлоого кошо ошол маселени референдум кылып коюп берсин дейт. Эл тандасын, парламенттик система болобу бизде, же президенттик система болобу. Ошондон кийин анан ошого жараша, натыйжасына жараша, элдин жообуна жараша долбоор жазалы деп. Ал азыркы болуп аткан иштерге караганда албетте бул бир аз конструктивдүүрөөк сунуш болуп турат. Бирок кайра эле кээ бирлер айтып атат, ал Жулушевдун долбоору мөөнөтү өтүп кеткен, аны азыр кайра закон катары кабыл алуу дагы да убакыт жок. 10-январга чейин мүмкүн эмес деп атат. Бирок эгер мүмкүн болуп калчу болсо, анан Садыр Жапаров ошондой ойго макул болуп аткан болсо, анда экинчи суроо туулат. Анда азыркы конституциялык кеңеш эмне кылып отурат анда? Эгер биз жана негизги суроону элге койчу болсок, анан ошол элдин жообунун негизинде анан
конституциянын долбоорун жазчу болсок, азыркы конституциялык кеңешме анда эмне талкуулап атат баардык беренелер. Такыр бир пайдасыз, анда маанисиз иш болуп аткан турбайбы деген суроо турулат. Референдумду 2 жолу өткөрүү талабы болуп калабы. Биринчи жолу ушул башкаруунун формасын, андан кийин башка өзгөртүүлөр киргизүү боюнча. Де факто ооба, ошондой болуп калмак. Долбоор кабыл алынып, ошонун негизинде жанагы Жапаров сунушталган референдумга коюлган суроонун негизинде долбоор кабыл алынып, анан кайсы бир убакыттан кийин кайра ошол сунушталган конституцияны бекитүү деген референдум болот го деген ой. Аны эми Садыр Жапаров өзү айткан жок, бирок ошондой гана жолу бар. Анткени жаңы конституцияны парламент өзү кабыл алып кое албайт, ал болбогон нерсе. Биздин мыйзамга туш келбейт. Президент өзү жөн гана кол коюп кое албайт. Бул сөзсүз түрдө кайра элдин чечимин, тандоосунун негизинде кабыл алыныш керек. Мүмкүн ойлоп атышат, анда парламенттик шайлоого кошо, кайра эле бир шайлоого кошпосо бизде референдум өткөрүү өтө кыйын эмеспи? Чыгар шансы деле канча болуп калды. Ошол. Бизге ушул азыркы тапта ошо башкаруунун формасын аныктоо ушунчалык зарыл маселеби? Ал анчалык зарыл эмес да. Ушул чоң мени азыр ойлондурганы, жана ушунчалык күйүп аткан башка маселелер турса, бизде келе салайлы биринчи кезекте ошо конституциялык реформа, реформа деген сөз да ар кандай бүдөмүк чаржайт сөз эмеспи? Реформанын ичинде ал бир эле маанини камтып атышат да булар, азыркы бийликтегилер. Жаңы конституцияны кабыл алуу деген. Жаңы конституциядагы бир эле максат бар: бийликти бир топко, бир борборго топтоо. Президенттик офиске, президенттик эмеге колуна топтоо. Ушунчалык болсо болуп келди. Эми президентке бийлик жетишпей атат десе, анда акыркы 10 жылды карап көргүлө, акыркы кеминде 8 жылды карап көргүлө, президенттин колунда бийликтин баарысы болуп атпадыбы? Азыркы баш мыйзамдын негизинде эле Атамбаев чабал күчү жок президент болгон жок. Жээнбеков күчү жок президент болгон жок. Президент катары ошолор премьер-министрди да чечип атты. Ар кандай майда барат мыйзамдарга чейин ошолор чечип атпадыбы? Мыйзамга каршы келип атты. Бирок ошону ишке ашырып атышты. Анткени жана конституцияны ойноп, үстөмдүгүн орнотуп алышкан болчу. Азыр конституцияны талашкандан мурда жаңы конституция деген өтө татаал документ. Муну жөн гана бирөөлөргө, бүдөмүк бирөөлөргө бере коюп, ар кандай жанагы уран көтөргөн бир чети курултайчы, бир чети традицияларды сакташ, бир чети монахчы, алардын баарысынан сурай коюп жазчу документ эмес бул. Өтө татаал жана өтө тыкан жазылчу маселе. Мен мисалы үчүн жаза албаймын, мен катышмак эмесмин эгер сурашса да. Анткени ал менин кесибим эмес. Ошону шашылып жатып карагандан көрө, мисалы үчүн экономика жагын караш керек болчу. Инвесторлор качып кетип атат. Садыр Жапаровдун кайра-кайра айткан бир сөзү кече жана 7 каналга берген интервьюсунда да кайра берип айтып атат. Жанагы азыр берилип калган лицензиялар иштей берет, жана кен байлыктар боюнча. Ошол компаниялар иштей берсин, ишке кирише берсин, анан кийин алар менен сүйлөшүп алабыз. Бул эмне деген? Анан кийин алар менен сүйлөшүп алабыз, азырынча акчасын коротуп, инвестиция кылып, производствону өндүрүштү бутуна кое берсин, анан кийин сүйлөшүп алабыз деген кайсы инвесторго жагымдуу сөз болушун? Бул өтө кооптуу сөздөрдү экинчи жолу кайталап атат менин байкашымча, мен уккандан. Ушул сыяктуу маселеге көбүрөөк көңүл буруш керек болчу да. Анткени эң эле бизде кыйналып турган элдин эң эле биринчи кезектеги маселеси бул экономика. Баалар кымбаттап атат күндөн күнгө. Эттин баасы канча болуп, азыр кайра Айыл чарба министрлиги ар кандай кадамдарга барып атат. Ушундайлар турганда бизде жанагы парламентаризм бизди баткакка батырды. Жана Текебаевдин конституциясы деп атта коюп алышкан. Текебаевдики эмес ал. Ал мамлекеттик Кыргызстандын конституциясы деген түшүнүктү карманышыбыз керек биз. Жакпай калса эле бирөөдүкү болот дагы, жаксан биздики болуп калмак эмес да. Элдин көңүлүн аларды кылып башка жака бургунусу келгендей стратегиядай сезилип атат да мага.
Ошо кайра эле жана бийлик жөнүндө Конституциянын долбоорунда ошо президенттик бийлик ошол курултайды деле башкарат, өкмөттү деле башкарат, ага деле чексиз ошондой бийлик берилген экен да. Эгер ушул долбоор же ушул долбоордун мааниси сакталып калчу болсо, анда чындыгында президентте чексиз бийлик болуп калат. Ал президент деген өзгөчө курултай маселеси боюнча мен мисалы үчүн ойлойм окум 21 кылымдабыз биз. Эл кайсы бир айылдардагы эл бир муктаждыгы болсо, маселеси болсо, 1 секундтун ичинде эле жазып кабарын бере алат, маселесин кое алат. Силер ошо мамлекеттик кызматтын оптималдаштыруу маселесин карап атышат азыр. Ошону оптималдаштыргыла. Министрликке мисалы үчүн кайсы бир алыстагы Лелек районунан айылдан мисалы үчүн түздөн түз кабар жетип турсун. Секунд сайын, күн сайын кабарлашып турсун. 1 жылда бир курултай жыюунун кереги эмне? 19-кылымда жыйсак болот эле, анткени башка жыйылбасак бири-бирибизди укпай калат экенбиз деген. Азыр күн сайын угуп атабыз бири-бирибизди. Эч бир кереги жок нерсе. Кайра эле элди алдастоо, анткени 120 киши депутат болуп, элдин өкүлү болуп келатканы жетишпейт экен, биз анда 3000 кишини чогулталы деп. 3000 киши деле 6 миллион элге өкүл болуп атпайбы? Анда 3000 киши деле аз болуп калышы мүмкүн эмеспи? Анда ар бир үй-бүлөдөн бир кишини чакыра баштайбызбы? Такыр бир логикага сыйбаган нерсе. Курултай деген жаңы заманда парламент деп аталат. Ошол парламентти кааласак жогорку кеңеш дебей, курултай деп алалы, жогорку курултай деп алалы. Жогорку кеңеш деген бул Советтер Союзунан түздөн түз которулган институттун аты да. Курултай деп коелу, макул сонун угулат экен, анткени ушул институт, ушул элдин өкүлчүлүгүн камсыз кылган бирден бир эң жогорку мамлекеттик бийликтин институту. Парламентти четке коюп, 1 жылда бир чогула турган курултайдын маанисин такыр түшүнгөн жокмун мен. Конституциянын долбоорунда ошол сөз эркиндигине да доо кетирген берене бар экен да, ошо 23 берене боюнча. Ооба, ал жерде бир канча ошол критерийлер аталып кеткен. Кыргызстандын жанагы баалуулуктарына, кыргыз элинин баалуулуктарына же башка элдердин деп да кеткен жери бар. Эл аралык, универсалдык, алардын кайсы бирин бири-бирине карама-каршы келсе эмне болот? Анан баарысынын кайсынысы чындыгында бул баалуулук, кайсынысы жөн гана пикир, кайсынысы элдин баарысына тиешелүү баалуулук, кайсынысы кайсы бир топтун гана туу туткан баалуулук. Бирөөгө же өзгөчө бийликке же ошол активдүү болуп аткан азыр ашкере улутчул болгон кишилерибиз бар, топторубуз бар. Ошолордун көз карашы менен гана жашаш керек деген коомго таңуулаган баалуулуктар бар. Ошолорго бир жакшы курал берчү болот, курал болуп берет, турган болуп калат бул берене. Бул же башкача айтканда, көп элдер сыпаттаганына жараша бул цензуралык берене болуп калат. Ошол эле долбоорду мына кыргыздар жана башкалар деп дагы бөлгөндөй жери бар экен да ошол. Сиз айтканда дагы бир нерсени эстетип кеттим, дагы бир өтө кооптуу, жакшы эмес нерсе. Бул этностор Кыргызстан ар түрдүү көп этностуу эл эмеспи? Көп маданияттуу элибиз. Бирок Конституциянын тилинде, Конституциянын текстинде орун алчу эмес, орунсуз нерселер жазылып калганда, мисалы үчүн преамбуласына эле, менимче жалган айтпасам, преамбулада эле эң эле башында жазылган нерселер кыргыз эли жана башка этностор деп. Этнос деген сөз өзү бул өтө проблемалуу, талаштуу сөз. Юридикалык сөз эмес бул этнос деген сөз. Ошол сөздү колдонушуп, жанагы Кыргызстандын коомдун арасындагы ажырымдарды бөлүнүүлөргө мындай өзгөчө маани берилип калып атат да. Анан башка дагы бир кайсы беренелерде кыргыз эли жана башка боордош элдер деп жазылган. Мен ойлоп турмун, жана башка боордош элдер десе бир Казакстандын элин, Өзбекстандын элин деп. Кийинки беренелерде байкап атам, кыргыз эли жана Кыргызстанда жашаган башка боордош элдер. Бул деген канчалык, бул деген кайсы бир улутчул топторун кошкон беренеси болсо керек, жанагы винегретке кошкон берене. Анткени Конституцияда
өзүбүздүн мекендештерди боордош элдер деген туура эмес. Алар биздин мекендештерибиз, алар кыргыз эли, кыргыз жарандары. Аларды кыргыз эли бир тарап, анан дагы башка боордош элдер деген бул дискриминациялык тил. Бул да бир канча беренелерде ушинтип кездешип атат бул сөз. Орусчасынан кыргызча котормосу менен дагы ушу айырмачылык бар экен да. Ушул бир олуттуу айырмачылык жана кыргызчасында президент 2 мөөнөткө шайлана албайт десе, орусчасында 2 мөөнөткө шайланат деген. 2 мөөнөттөн көп эмес деген орусчасында ооба. Ал эң эле жөнөкөй алешемдик кеткен экен. Аны кайра эле бизде юристтер дароо неме кылып чыгышты, баса белгилеп. Эгер айырма болчу болсо эки тилдин арасында, анда кыргыз тилдүү версиясы үстөмдүк кылат. Биздин законго ылайык, биздин мыйзамга ылайык мамлекеттик тил биринчи орунда турат. Расмий тил экинчи орунда, эгер экөө бири-бирине туш келишпесе. Эми андай макул болушпайт болуш керек, бирок кайра эле бул деле талкуулана турган нерсе, менимче талкуулап атышат азыр. Ошого да жана конституциялык кеңешме. Бирок мен кайра эле айтып атам да, берене аркылуу жана постатейно деп коюшат го, ошол ар бир берене боюнча кетип атышыптыр талкуулап. Бул туура эмес. Конституциянын негизги ою, негизги структурасы, системасы туура эмес. Муну жаңыдан ойлоп чыгып, негизги жана жетекке алынган идеяларды тактап алыш керек. Ошого жараша анан ар кандай беренелер келиши мүмкүн. Эгер жаңы конституция жазабыз дешсе, а эгер реалдуура карачу болсо, мен кайра эле айтмакмын. Азыркы конституцияны өзгөртүүлөрдү жана кошумча алымчаларды кошуу менен гана оңдосо болот. Жаңы конституция кабыл алуунун кереги жок. Азыркы конституциябызда 114 берене бар. Ошол биз бул конституцияны өзгөртүүнүн жолдорун бизге аныктап берген 114 берене. Ал жерде айтылган жерде жаңы конституция же конституциянын жаңы редакциясы кандай кабыл алынат деген көрсөтмө жок. Анткени конституцияда кандай ой болгон? Бул 10-жылы кабыл алынган конституцияда конституция оңдолушу гана мүмкүн. Кайра жаңы конституция кабыл алынышы мүмкүн эмес деген ой болгон. Азыр эми жанагы жаңы конституция кабыл алабыз деп аткандар, Текебаев өзүнө ылайыктап жазган конституциясы же жана авторитаризм, тоталитаризм конституцияда байкалат, анткени өзүнөн башка, ушул конституциядан башка конституция кабыл алууга биздин укугубуз жокпу деген суроолорду коюп атышат. Бул кайра эле конституциялык мыйзамды түшүнбөгөндүк. Анткени конституция бул негизги коомду бириктирген, коомду чагылдырган эң эле түпкүрүндө турган документ. Ошол документ келип, эгер конституциянын үнү болчу болсо да, конституция келип, мен коом силерди баарыңарды бириктирип моундай системаны негиздеп жатам, бирок каалаган күнүңөрдө эгер эчтеңе мени алып салгыла дагы бул жаңы конституция жазыла деген бул логикага жатпайт да, аны оңдоо гана мүмкүн. Эгер башкача айтканда, мындай мисал менен кайрачу болсок, конституция деген бул ачык мухитте, деңизде кетип аткан кемедей да. Биз баарыбыз ошол бир конституцияда, бир мамлекеттик түзүмдүн ичиндебиз. Аны алып салып жаңы кеме алганга биз сууда калып калышыбыз керек анда. Ошол кеме, биз жараткан кеме, жаңы кеменин келиши боюнча эч кандай көрсөтмө бере албайт. Ал жаңы конституция кабыл алыш мүмкүн, бирок ал беренелерди камтый албайт. Ал революциялык гана жол менен келиши мүмкүн. Ошо конституцияга көбүнчө каршы чыккандарды куугунтуктоо болуп аткан жокпу? Мисалы, Өмүрбек Текебаевди депутаттыгынан алып салды деп кечээ соттун чечими чыкты. Башка айрым ушул комментарийлерде ушундай жанагыдай эң ыплас сөздөрдү колдонуп, ушундай жазууда кайра эле ооба. Бул саясий, менимче, бул стратегия, саясий бир эсеп болду окшойт дейм. Конституциялык реформаны
сөзсүз түрдө бүгүн эртең ошо жакын арада кабыл алышыбыз керек деп күч менен алып киришип туруп, анан элдин талашынын ортосуна таштап коюшту. Бул андай талкууга, мындай талашка кабылчу маселе эмес өзү. Муну билгендер, ошону менен нан тапкан, ошону өмүр бою изилдеп жүргөн кишилер талкуулаш керек. Кандай болуп атат? Азыр биз ошо конституцияны таштап койдук дагы, элдин арасында жанагы 114-120 беренеби канча узундан узун конституция болуп тур, долбоор сунушталган. Ошонун баарысын бириктирип келип бир эле сөз менен түшүнүп калган элдин калыңы. Бир чети президенттик бийлик болуш керек дейт, бир чети парламенттик бийлик болуш керек дейт. Конституцияда бул эки сөздүн чечмелениши 45-50 барак берене болуп атат. Юридикалык жагын мен талашкым деле келбейт. Билбейм, ошо Текебаевке жана алып алынгандан кийин мандатын кайра берүү жолу билбейм. Бу Кыргызстанда биринчи жолу болуп атат болуш керек. Депутат бир кезде мандатын алдырып коюп, кайра өзүнө кайтарып алганы жемурда болду экен. Бирок Текебаев эмне чечим БШКнын чечими менен келди. Ал өз ыктыяры менен эле эшикти тээп кирген жок. Ошо тиешелүү расмий орган мандат берди ага. Тиешелүү расмий орган биринчи жолу Текебаев сураганда, мен чыктым, менин соттук ишим териштирилип жатат, мен осужденный, жана соттолгон киши катары эсептелбейм эми деп мандатымды кайтарып бергиле дегенде айткан экен, бермекпиз, бирок орун жок, 121 болуп депутат кыла албайбыз дегенде, Садык Шернияз өзүнүн мандатын тапшырып койду. Садык Шернияз ал аракетке эмнеге барды? Ошол БШКнын көрсөтмөсүнүн негизинде барды. Текебаевдин орун жок болгондугуна байланыштуу бере албайбыз дегенде. Анда кайра эле анда Текебаевди эмес, Текебаевдин мандатын алуу эмес, БШКны тиешелүү жөндө жоопко тартуу деген маселе туруш керек анда. Ошо жанакы айтылгандарды жыйынтыктап келгенде биз ушу кандай сунушубузду беребиз ушу? Жеке сунуштарым пикирим болсо, биринчи кезекте эң эле туура жолго түшчү болобуз десек, эгер оптималдуу эң эле туура жолго баралы десек, анда шайлоолорду өткөрүшүбүз керек, президенттик жана парламенттик шайлоолорду өткөрүп туруп, андан кийин гана шайланып келген эл өкүлдөрү ошол конституциялык реформага киришсе болот. Анын жазылган ырааты бар. Аны жаңы конституциянын жаңы редакциясы эмес, өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү жолу менен эле оңдосо болот. Айгайлашкан азыр могу конституция такыр жарабады, бизди сызга батырды, бул сыздан экинчи чыкпайбыз деген, сазга батты деген туура эмес. Аша чапкандык. Биздеги азыркы 13-жылгы конституция 7-жылгыдан начар эмес, 3-жылгыдан начар эмес, 93-жылгыдан начар эмес, 2000 бизде канчалган конституция болду. Баарысы эле толтура кемчиликтери болду. Анткени биринчи кезекте ал кагазда жазылган сөзгө эмес, булчуңда болгон саясий күчтөргө көз каранды болуп атты. Андыктан бул конституция андай жарамсыз дегенге кошулбайм. Бул өтө аша чапкандык, апыртма ой пикирлер. Экинчиден, эгер чындап эле жаңы конституция болбой калды, сөзсүз кабыл алыныш керек десе, кайра эле мен жана айткандай ырааты менен, жолу менен кабыл алыныш керек. Ал азыркыдай башаламан түрдө кабыл алынса, биз жакшы конституцияга ээ боло албайбыз. Үчүнчү негизи ошо кандай талкууланышы керек. Менимче бизде кайра жана айтып атпаймынбы, баш мыйзамды талкуулоо деген бул өтө өзүнө тиешелүү деңгээлдеги маани берүү менен, ыраттуулук менен, шашпай ар бир деталдарын жалпы системанын ичиндеги кандай рол аткарат, анын логикасы кандай болот, жалпы биздин мамлекеттик бийликтин логикасы кандай жүрүш керек. Ошонун баарысын талдаганга жана чечимге келүүгө компетенттүүлүгү да бар, тажрыйбасы, экспертизасы да бар кишилер кылыш керек аны. Жалпы элдин арасына таштап коюп, анан элди бөлдү жарды кылып, ушундай татаал нерсени биз бир сөз менен, эки сөз менен же мактап, же оңго, же терси бургап салганыбыз бул өтө туура эмес жолго түшкөндүгүбүз.
Эмиль мырза, рахмат сизге. Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө политолог Эмиль Жураев болду. Эмиль мырза конституциялык реформа, конституциянын долбоору боюнча суроолорго жооп берди. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.